Кайрылуучу тарап сурооңуздар барбы? Бериңиздер суроолоруңуздар. Сурооңуздар барбы? Сурооңуздар. Күйүзүп алып. Бериңиз. Айтсаңыз, сиз жогоруда айтып өткөн укуктар жабырлануучу иш боюнча жабырлануучуга да берилет? Коргоо. Биз белгилеген, мен азыркы белгилеген корголоочу адамдын кепилдиктери. Ошондой эле укук жабырлануучуда да барбы? Жабырлануучуга толук мүмкүнчүлүк бар. Эми сиздин сурооңуздун төркүнүн түшүнүп атам. Баягы тең салмактуулук сакталбай калып атат деген маанидә айтып атасыз. Толук мүмкүнчүлүк бар. Анткени бирдей даражада болгону тиешелүү жанагы тергөөчүнүн токтому негизинде өндүрүштөн өзүнчө сактоодон бөлүнүп калып атпай алардын анкетасы. Ошондуктан бул жерде эгерде ошондой маселелер болсо, чектөөгө мыйзам жол берет да. Мынау ошо сиздер айтып аткан конверттеги адам айыпталуучуга маалыматы белгисиз болуп атат азыр, Сиздер коргоп атасыздар да. Тиги конверттеги адамга айыпталуучуга маалыматы белгисиз. Бирок жабырлануучу түздөн түз көрсөтмө берип иште катышып атат. Аны деле коргоп атасыздар го. Экөөнүн немеси статусунда коргоо немеси эгерде бирдей болгон болсо, аны эмнеге жашырып аласыздар? Дагы жабырлануучу ачык эле жүрөт го. Ошо жабырлануучу да эле коргоп, ишке катыштырса болбойбу анда? Жок, ал жерде мисалы үчүн тергөөчү ошол чараны колдонуу жөнүндө токтом чыгарууда ошол инсандын маалыматтарын жашыруун сактоо жөнүндө себептерин баяндалат да. Мисалы үчүн эми азыркы жүргүзүлүп жаткан кылмыштык топторго каршы иштер боюнча эми жарандар ар кандай коркунучтар болушу мүмкүн да. Ошол убакыттарда тиешелүү чечим чыгарып ошондой мыйзамдуу жолдорго барууга толук мыйзам жол берет. Суроону башкача өңүттө берсем болот. Адамдарга ошол коопсуздук чарасынын колдоонун башка түрүн колдонсо болбойбу деген башка мүмкүн бир эле анкеталык маалыматтарды жашыруу эмес, балким башкача түрүн колдонуу. Мисалы үчүн түрүн колдонсо болбойбу. Эми кандай десем, эми биз мамлекет мыйзамдуу жолун колдонот да. Башкача жолу кандай? Башкада мыйзамда көрсөтүлгөн башка коопсуздук чараны коргоонун башка түрлөрү, мыйзамда көрсөтүлгөн түрлөрү айтып атам да. Жок, сиздин так сурооңузду берсеңиз, анткени башка суроом мындай болду да. Бир эле кылмыш ишинде жабырлануучу бар, бирок анын анкеталык данныйлары, башка көрсөтмөлөрү эч ким мындай конвертке салып башка кылган жок. Бирок ошол эле учурда ошол менен тең эле статуста болгон укуктук жагынан күбөнүн көрсөтмөсүн конвертке салып коюп атат. Салбастан эле ошол жабырлануучу корголгон коопсуздук чараларын колдонуп, күбөгө дагы эле ошол эле коопсуздук чараларын колдонсо, колдонуу менен анын да укуктарын коргогонго болот беле деген. Күбөнүбү? Албетте, күбөнү дагы толук коргоого мүмкүнчүлүк бар да. Мыйзамда жол берет. Жок, конверттеги күбөнү айт. Конвертке салып койдуңуздар го, көрсөтмөсүнчү. Жок, анда жашырундуулук принциби эмне кереги бар анда? Ошону айтып атабыз да. Ошол жашырундуулук принциби болуш үчүн, ошол себептер болгон үчүн тиешелүү токтом чыгарып атышат токтом. Айтсаңыз, азыр мына сот өзүңүз айтып өттүңүз, соттун жана мыйзам алдында баары бирдей деп атасыз да. Өзүңүз айтып өттүңүз, тергөөчү дагы, сот дагы, прокурор таанышат, ал эми айыпталуучу таанышпайт деген мыйзамга каршы келбейт депчи. Азыр ушул боюнча түшүндүрмө бербейсизби? Мына сот алдында бирдей дегенге кантип каршы келбейт? Мындай да, Конституцияда так жазылганда, эгерде улуттук коопсуздук, коомдук тартипти, ушундай бир башка адамдардын укуктарын, эркиндиктерин коргоо максатында Конституция жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн.
Конституцияда жазылган да. Түшүнүктүү. Айтсаңыз анда биз Кыргыз Республикасы эл аралык адамдардын укуктары жөнүндө, жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактыга мүчөбүз да. Ооба. Ушул пактыда түздөн түз ошо суроо берүүгө ага каршы көрсөтмө берип аткандычы. Мисалы түздөн түз айта турган болсок, мисалы 14 беренесинин 3 Б пунктунда жетиштүү мүмкүнчүлүктөр деген сөздү түшүндүрүп атат. Документтерге жана башка далилдерге жетүүнү камтышы керек. Мындай жетиштүүлүк айыпталуучуга каршы же айыпталуучуну актоо үчүн айыптоочу тарап сотко берүүнү пландаштырган бардык материалдарга берилүүгө тийиш депчи. Бул ушунун пактынын Кыргыз Республикасы кантип сактап жатат? Ал жерде эч кандай карама каршылык жок. Анткени мына биз азыр мына талкуулап жаткан кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 79 беренесинде так жазылган да. Мисалы үчүн төрагалык кылуучу суракка алуу, видео, үн жазууга жана жаздырып алуу ыкмаларын тыюу салууга укуктуу. Андан сырткары корголоочу адамдын көрсөтмөлөрүн төрагалык кылуучу сотто корголуп жаткан адам жөнүндө маалыматтарды көрсөтпөстөн бардык катышуучулардын алдында жарыялайт. Бул жерде эч кандай жашыруун маалыматтар анкетасынан башка эчтеке болушу мүмкүн эмес. Анткени сиздерге маалыматты сурап бардыгын эми сот окуп берип атпайбы? Сиз иш менен материалдар менен тааныштыңыз да? Бизге тааныштырбай койгон сот актылары практиканы алып келип атабыз да, теорияны эмес. Жок. Тикел Жумаличте жана баса белгилеп өттү. Сиздер сотко берген өтүнүчүңүздөрдө дагы мындай так өтүнүч көрсөтүлбөй калып атат да. Туурабы? Сиздер кайсы маалыматты берүүнү дагы мындай жыйынтыктап берилбей калган деп эсептейм да ал жердечи. Дагы суроолоруңуз барбы? Укуктук позициясы түшүнүктүү жок. Микрофонду өчүрүп коюңуз, Максатбек Миргенбекович. Урматтуу судьялар, суроо барбы? Бериңиз. Менде суроо бар. Биринчиден, урматтуу Самат Куштабекович, сиз өзүңүздүн сөзүңүздө судьяларга шилтеме келтирбей жасасаңыз сурамызчы. Эч кандай биз бирөөнүн көз карашын бул жерде айтпайбыз. Ошондуктан бизге шилтеме жасабаңыздар. Өзүңүздөрдүн көз карашыңыздар менен айтыңыздар. Экинчиден, мына сиз өзүңүздүн сөзүңүздө айтып атасыз. Негизги максаты, каралып жаткан ченемдик жобонун максаты жанакы корголуп жаткан адамдын коопсуздугун, анын маалыматын купуялуу түрдө сактап калуу деп атасыз. Анан башка материалда эч кандай жашыруун сыр жок деп атасыз, туурабы? Айттыңыз, ами эле жооп бергенде айттыңыз. Анда демек ошондой болсо, андай деп ойсоңуз, анда калган ошол жанакы анкеталык маалыматтардан тышкары калган материалдарга чектөө койгон кандай болот сиздин көз карашыңызда? Туурабы, мыйзам чыгаруучунун? Эгерде мисалы ошол жанакы жашырылып жаткан материалдарга анкеталык маалыматтар, жашырын корголуучу адамдын анкеталык маалыматтарын, анын коопсуздугун толугу менен камсыз кылып туруп, анан тиги жакта жашыруун сыр жок болсо, таанышканга мыйзам чыгаруучу орган бере алабы? Бергенге мүмкүн барбы, жокпу? Ушуну сурайын дедим эле. Эми мен баягы кылмыш жаза процессуалдык кодексинде көрсөтүлгөн так нерселерди айттым. Практика жүзүндө кандай иш алып барып аткандарын үчүнчү жак катарында катышкан башкы прокуратура менен ички иштер министрлигинин өкүлү жооп берет. Түшүнүктүү. Мына мисалы ошондой деп, мына булар карыш тарап талап кылып атат. Ошол ченемдик жобо бизге биздин укугубузду чектеп атат. Биздин укугубузду, айыпталуучунун укугун чектеп атат. Ушул чек кандайдыр бир баягы биздин негизги далилдерге жеткиликтүү мүмкүнчүлүк болбой атат депчи. Анан эгерде ушундай мүмкүнчүлүк берилип калса, албетте сөзсүз түрдө корголуучу адамдын коопсуздугун, анын тигеден тиз анкеталык маалыматтарын
толугу менен камсыздык этип койсо, анан кийин мүмкүнчүлүк берсе, кандай коркунучтар пайда болуп атат бул жерде? Кандай кайсы тараптын укугу өзгөрүлүп, бузулуп калат дегендей ой бар сизде, оюңузча? Бул жерде анткени биринчиден эми баягы мисал катары келтирсек эле, эч кандай анда ошол күбөлөр, мисалы үчүн күбөлөр дагы кандайдыр бир ошондой коркуулардан көрсөтмө бербей коюу да мүмкүнчүлүгү чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн алар ошо мамлекет ошол коргоого кепилдик берип, ошо кылмыштын бетин ачууга ар кандай ошол мыйзам менен так аныкталып жатат да. Эгерде андай бардыгына мүмкүнчүлүк берилип кала турган болсо, андай көп мындай ар ким өзүнүн үй бүлөсүнөн, өзүнүн жанынан коркуп мындай көрсөтмө Сиз бербей менин коюшу суроома мүмкүн. так түшүнгөн жоксуз. Мейли, мен түшүндүм сиздин позицияңызды. Рахмат. Барбы дагы суроолор? Мен бир суроо берейин сизге, Самат Кыштыбекович. Айтып кеттиңиз сөзүңүздө. Адамдын укуктары жана эркиндиктери чектелүү мүмкүн депчи. Сиз азыр талашып жаткан ченемди чектөө катары баалайсызбы? Жок, чектөө катары албайм. Менде жок суроо. Отуруңуз анда.